сынап көрсөң азганы жылдары жылып жыл кошулду жашыме улам келип улам барат бөксөрү өмүр аттуу өтө кымбат казыны өмүр аттуу өтө кымбат казыны өткөн күнгө күбө болду көзүбүз ал күндөрдү дилден болбойт өчүрүш ашып тасса бул өмүрдө кубаныч агудалаш жүрө тура өкүнүч агудалаш жүрөт экен өкүнүч бул турмуштан туура сабак алдыкпы тура тоңуп жансак тура жандыкпы көңүлүбүз көп нерсеге иренжип биз турмушка жөн жай карап калдыкпы биз жашоого жөн жай карап калдыкпы кезинде күчүбүз биздин милдет бала чакаң өстүрүш жакшы жашап ушул жалган дүйнөдөн жарык бойдон өтсө болду жүзүбүз жарык бойдон өтсө болду жүзүбүз жакшы жашап ушул жалган дүйнөдөн жарык бойдон өтсө болду жүзүбүз жарык бойдон өтсө экен жүзүбүз. Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөрүм. Өзүңүздөр көрүп тургандай бүгүнкү менин коногум Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Малик Аликеев агайыбыз келип отурат. Агай, саламатсызбы? Саламатчылык. Сонун чыгарма болду. Чоң рахмат. Ушундай жакшы нотада маегибизди баштап жатабыз. Агай, сизди көргөнүмө кубанычтамын. Биринчи эле ушул суроо, ден соолугуңуз жакшыбы? Ашып Таластан келдиңиз. Баягы такалуу аттын изи бар, Таластан келген киши бар дейт. Ансыкандай ашып бел ашып келип олтурам. Анткени ден соолук Кудайга шүгүр деш керек. Ошол Кудайга шүгүр болгон үчүн ушул эл менен жолугушуу болгон жатат 4 декабрда буйруса. Анан бул эл менен жолугарда ашуу деле баягы кеп болбой калат экен да. Кээ бирде жолдош балдарым айтып калат, деги бул Таласка барып келген сен үчүн жөн эле бир огороддун башына барып келгендей эле болуп калды да. Себеби ошол ден соолуктун айынан бир топ жылдан бери сахнага чыкпай калгам да. Ошо өткөндө Токтосун Тыныбеков атабыздын 95 жылдыгында чыктым. Анан эми буйруса 4-ндө ошол өзүмдүн эл менен жолугушуп, баарлашып, анан кийин ошол жерде бир ырларымды арнап концерт болот экен. Филармонияда аталган концертти уюштуруу ким уюштуруп жатат? Анан бул демилге кимге таандык? Бул концертте уюштуруучу мурунку концертте дагы Чынара Итиулова деген эжекем бар. А киши да азыр ошо продюсер болуп атат. Анан эми бул концерттин наркы жагында да себеби бар. Баягы чукурлары да коюлуп калды. Себеби бул ден соолукту кайрадан азыр баягы текшерүүдөн өтүп атам да. Ошого байланыштуу бул концертти коюшка туура келди. Каражат. Концерт жок эле, бирок мындай жардам бергенде эле эми колдошот. Ал жагы жакшы. Таластык аксакалдардан баштап, жаштар, инелерим бар, буйруса баары колдошуп атат. Буйруса жакшы өтөт деген ойдомун да.
Эми ден соолугуңуз мына жакшы экен, буга биз абдан кубанычтабыз. Дагы ушул концертиңиз болуп бир аз каражат болсо дагы көмөк болот деп ишеничтебиз. Анан баардыгын концертке чакырабыз, агай. Буюрса. Концертиңиз дагы жакшы деңгээлде өтөт деген ойдобуз, анткени жакшы артисттер, ырчылар катышат экен. Ырчылардан эми манасчылар бар, акында манасчылар Замир инем катышат, өзүм досум баягы ал айткандай, баягы биттей үстөн биригип дегендей, бармактайдан баш кошкондо баягы манаста айтылат. Ансагандай ошо Сарыгашка Асылбек Маратов, Роза Манова, Алтынбек Каленов деген инем келет. Анан баягы дагы жаш кыздар, жаңы өсүп келаткан кыздар катышат. Буюрса жакшы болот. Ага, эми бүгүнкү маектин жүрүшүн ушундай кылсакпы деп турам. Буга чейин багы көп эле маектерди бергенсиз, сиз жөнүндө көп маалыматтар чыккан, ал жерде айтылчу сөздөр айтылган, сиздин чыгармачылык, өмүр жолуңуз тууралуу. Анан бүгүн ырды көбүрөөк кылсак, сиздин аткарууңуздагы жандуурларды кыргыз эли деле сагынып калды болуш керек. Анан суроом азыр эле аткарып өткөн ырыңыз тууралуу болсун, агай. Негизи туура айтасың. Ошол азыркы ырдаган ырдын концерттин дагы темасы ушул ырды коюлду да. Бул ырдын сөзү Сооронбай Жусуев улуу акыныбыздыкы. Обонун болсо баягы бизде мындай эл көп биле бербеген, кээ бирде ырчылар айта бербеген авторлор бар да. Анан ансагандай Кожоакмат Абдыралиев деген таласта 80ге келип калды. Өр комузду дагы ошо киши чыгарган, Көңүл оту деген да ыры бар. Анан ошо кишиге таандык да. Мен ал кишиге барган сайын үйүнө барып, ден соолугун сурап сүйлөшүп. Анан ошо киши бир күн айтып калды, бир ушундай ыр бар эле, бир карап көрчү деп. Анан карасам сөздөрү дагы обону да төп келген ыр экен. Бул ошого таандык да. Анан көбүрөөк ырдап атасың, анан ырдап берейин. Sansız güldürdün, harmanımda kaygı uçasın. Kim bol deken, kim bol deken, kim bol deken sügülün. Sen menin uçkan İskep jıtın sansız güldürdün, gelip komşu güldürgün. Kim bol deken, kim bol deken, kim bol deken tügülün. Sen menin uçkan köpölügüm, İzdep tapsam arasından güldürdün. Kant megelim kana berem, kalap sağa ömürümdün sürüşün. Kant megelim kana berem, kalap sağa ömürümdün sürüşün. Чоң рахмат, агай, баракелде. Өтө турчу концертте апаңыз да ырдайт экен, агай. Сиз ырда дедиңизби же өзүм ырдайм дедиби? Эмне болгон ырды аткарат? Эми ал ырды аткара тургандарым эми ошол концертте көп болосуңар. Эми себеби баягы көп суроо беришет да, бул талант каяктан келди деп, ушу мүмкүн да. Ошон үчүн аккан арыктан суу агат дейт да. Мен өзү атам дагы Аликеев Жунуш деген
убагында ошол устатым эстекеңдер менен илгерки залкырлар атайлар менен чогуу иштешкен экен да. Баягы согуштан кийин ден соолугуна байланыштуу айылда ошо айылдык маданий үйдө иштеп калды да. Өзү аябай уста да киши болгон экен. Мен атаман жаш калып калдым. Анан апамдын дагы баягы үйүнү аябай жакшыртачу да, үйүнү сонун болчу. Анан бир жолу ошентип баягы интернет айдыңына ошо ырдаш керек болуп калды. Үйдөн отуруп мен коштоп, анан ырдап бул интернетке тарап кетти да. Мен Байтелда Сарногун 90 жылдыгына деп баягы эстафета болуп аткан. Мен ырдаганыма 30 миң көрүүчү болуптур да. Апамдыкына мен өткөндө ачсам азыр 70 миң көрүүчү болуптур да. Анан апамды тамашаладым да, мына сиз азыр көрдүңүзбү, мынакей азыр бүт жылдыз болуп атасыз деп. Анан ансагандай ошол Чынара эжебиз ошол бир жакшы идея кылды, ошол апаны да бир эмеге алып чыгалы деп. Анан туура мүмкүн апам жаш кезинде ырчы болом деп көксөгөн болуш керек. Анан эми ушул 90га келгенде бир сахнада элдин алдында бир ырдап койсо, мен коштоп койсом жакшы болот болуш керек деп ойлойм. 90га келди же 90да. Баягы интернеттен көрүп эле атабыз, агай абдан чыйрак, жүрүм туруму апаңыз ушундай аял экен. Анан 90га келгендер мындай кыймыл аракети шамдагай барлары бар, ал жашка жетпей калганы бар дегендейчи. Анан апаңыздын тукумунда ушундай чыйрак адамдар болгон бекен. Апам Өзү кайраттуу аялбы? Кайраттуу, тайнем деле кайраттуу киши болчу да. Анан апам өзү баягы таза абада кымыз ичип жүргөн киши да, тоодо. Анан ал апам өзү деле дайыма эскерип калат, биздин убагында булар баягы таза чөптөрдү жеп, жанагындай ат кулак, анан көйргөн ушундай жеп чоңойгонбуз деп атпайбы. Анан ошол Кудай жашын куткулсун, ошол аман болсун деп амандыгын тилейм дайыма. Өзү ат минип дагы, атта дагы шамдага жүрчү, күрөшкө да түшүп жүргөн. Анан илбир чапкан киши кайраттуу эле болуш керек дейм да. Жакшы, анда концерттен апаңыздын ырдаганын угуу мен үчүн да аябай кызык болуп турат, агай. Анан азыр эле майке келердин алдын сиз комузуңузду унутуп калып, кайра барып үйүңүздөн алып келиптирсиз. Анан бул нерсе менен айтайын дегеним, айрым ырчылар бар, ушундай комуз менен ырдайбы же аккордеон менен ырдаса, эгер унутуп калса, же жөн эле ырдабай деле мындай ырдагысы келбейт да, мисалы үчүнчү, ырдабай деле сүйлөп кое берейин деп. Анан сиз ушул нерсеңизге рахмат, барып комузуңузду алып келгениңиз үчүн. Комузуңуз өзүңүздөн бир ажырагыс нерсеңиз болуп калды. Мен бул комузга аябай өтө аяр мамиле жасайм. Үйдө отурганда дагы мындай кое турган жерине бар да. Мен өзүм атам айтчу экен, ушул комузду мындай бурчка койбош керек, анан мындай айнеке терезеге койбош керек деп айтчу дейт. Анан бул жоопкерчилик. Мен ошол устаттан алган бул сабактарда бир жерге барсам жарым саат мурун, мен силерге келгенде мен 1 саат мурун келгем. Негизи анткени мен ойлодум да, баягы келип, кийим которуш керек болуп калышы мүмкүн, даярданыш керек. Ошол эстекем, устатым, мисалы концертте алдында бир 2-3 саат мурун барчу. Кийимини даярданып, комузун толгоп, ошого даяр турчу. Бул менде ошондон калган сабактар да. Эми ырларыңыздын көбүнчөсү агай баягы эч ким ырдабаган ырларды ырдайсыз да. Ырчылар бар го, бирөө ырдайт, кийинкиси ырдай берет ошолорду дегендейчи. Анан сиз ушул ыр тандоодо кайсы эмнелерге көңүл бурасыз? Мисалы мурда бир ырды чыгарыш үчүн атайын комиссия деген болчу да, ошол ырдын сөзүн талдашы, мындай тарбиялык мааниси бар, обону кандай деп анан барып эфирден кетчү да. Эми азыр кээ бирде угуп атсаң өкмөшөрлөр чыгып атпайбы? Ошонун баары сөзгө маани бербегендики да. Сөздүн кадыры кийин кеткендей болот жаштардачы. Мен жамандабайм, болгону бизде кыргыз эл деген сөз баккан, сөз баалаган. Ошон үчүн биринчи сөзгө маани бериш керек да. Анан мисалы кийин мен ырдаган ырларды ырдап жүрүшөт. Бирок эми ошонун ар бир өзүнүн деңгээли болуш керек. Ошондой элдин жүрөгүнө жеткириш керек деп ойлойм да.
Анда көңүл оту деген чыгармаңыз бар агай, сиздин репертуарыңызда мен жакшы көргөн ырлардын бири. Бул көңүл оту дагы ошол жана Кожо Акмат байкебиздики да, огонуч. Сөз болсо белгилүү акыныбыз Надырбек агабыз. Көргендей адатың бар күлүп коймой, көңүлдүн бир-бир келин билип коймой, билдирбес канжар барбы кирпигиңде, билдирбей жүрөк учун билип коймой. Жолукканда жоргуң бар күлүп коймой, жуалгырай ойлогонду билип коймой, бөлүнүп узап кетсең мен турамын бөлөктү капарма илип коймой. Башикеп өтүп кетсең күлүп жаным, балбылдап карегиңен бийлик жаным, өмүрдүн кумар болсо сенде калдың мен кетем сезимдерге бүлүк салып. Жылдыздай алтын казык үмүт жаным, жылмайган күлгөнүңдү сүйүп калып, өзүңдөн тутандырып алдым окшойт өчпөгөн көңүл отун бийик жагып, өзүңдөн тутандырып алдым окшойт өчпөгөн көңүл отун бийик жагып. Чоң рахмат агай. Сиз менен жолугаардын алдын сиз тууралуу маалыматтарды окудум, сиздин берген маектериңизди көрдүм дегенде ошол жерде бир комментарий жазылып турат агай. Бир убакта Малика Аликеев аябай адамдарды көзгө илбей жылдыз болуп кетти эле депчи. Ошол комментарийге кандай жооп бересиз? Ал канчанчы жылдар эле ушундай өзүңүзгө байкалды беле? Эми комментарийди окусаң ар кандай болот экен да. Эми ал бир убакта жылдыз болуп кетти дегенде, ал убакта биринчиден жылдыз деген түшүнүк жок болчу. Жок агай, баягы аябай атыңыз дүңгүрөп чыкканда бир аз мындай. Жок, түшүнүп атам. Эми жылдыз деген сөздүн өзү бизде турмушта колдонулчу эмес да ал убактачы. Биринчиден. А экинчиден мен жылдыз болгонду өзүм деле мен билчү эмесмин. Мисалы биз балдар менен көчөдө барып атканда ал убакта көчөдө эле троллейбуста, автобуста эле жүрчүбүз да. Анан баягы элдер караса мен балдарга айтчумун да, эмне могу элдер эмне карашып атат дейм. Кийимибизди карап, ошондой болуп өткөн да. Мен ал жылдыз деген убакта 16-17 жашта экенмин коеюнчу. Анан ал жылдыз деген экенин мен билбей эле өтүп кеттим болуш керек, мен өзүм оюмдачы. Биздики гастрол, эстеген менен гастрол, Таластан баштадык. Андан кийин мага жер көрүү, эл менен ошо концертте чыгуу эле бир өзүнчө бир кызык нерсе болчу да магачы. Анан кийин жылдыз деген билбейм, мүмкүн кээ бирлерге ошондой сезилген болуш керек. Кыргызстандын баарын эле кыдырсаңыздар керек. Анан ушул комузуңуз менен да дүйнө элин кайсы өлкөлөрдү таң калтырып келдиңиз? Кыргызстандын эми кыдырбаган
кычык кычугуна чейин бардык ал убактачы. Эми Орто Азияны деле кыдырдык, Тажикстанда кыргыздарга чейин бардык, Казакстанда болдук. Анан 88-жылы Таластан Мурас деген фольклордук топ менен 88-жылы Финляндияга барганбыз. Финдерден баягы оозун ачырып таң калтырып келгенбиз да, кыскасычы. Себеби баягы парадтан өтүш керек экен стадиондо. Анда биз эми кыргыздарды анда көп билбейт экен да. Анан Советтер Союзунун атынан чыкканбыз да. Анан Советтер Союзунан баягы парадтан өткөрөт да, мисалы ушундай мамлекет, Корея мамлекети деп, анан кийин Кытай мамлекети деп. Анан бизде болсо Советтер Союзунан дегенде, анан биз ошол бизди алып жүргөн автобуста ал кассетасы бар экен. Анан ошондо бир финдердин аябай белгилүү вальс бар экен да, вальс музыкасы. Анан Түгөлбай Казаков бар, жетектеп барды. Ошол Түгөлбай көз айтты да, анан ушуну эме ойноп өтөлү деди. Анан ошо финдердикин комуз, аккордеон, добулбас, аса таяк менен анан ойноп өткөндө стадион туруп кол чаап, финдер тимелей жыгылып калышташкан. Анан келип алып ошол жерде камералар, мындай камералар алдыбыз да. Бизде Кыргызстан маданияты деген газета чыкчу. Ошондой бир улуттук газета чыгат экен, 52 беттен турган. Түнү менен ошол газетага басты. Бизден болсо интервью алып атат. Каяктан келген элсиңер, эмне деген элсиңер? Биздин андай улуттук кийимдерибизге таң калат десең, комуздарга таң калат. Ошентип анан кийин финдерди аябай оозун ачырып келгенбиз. Биздин комуздун, улуттук аспаптарыбыздын эң ыйыктыгы ошондо да. Дүйнөнү биз ушулар менен гана таң калтыра алат болушубуз керек деп ойлойм. Агай, ошол чыгармачылык менен ошол дүйнө элин, ошол өнөр сүйүүчүлөрдү таң калтырып эле, ошол менен баягы таң калтырганыңыз үчүн сүйүнүп эле жүрөсүзбү же ошол өнөрүңүздүн артынан кандайдыр бир айтайын, үй жайлуу болуп жетиштиңизби ошол нерсеге? Жок, ал убакта мен ырдап аткан убакта, мисалы азыркы убакта ушундай убак болсо, анда мен баарына жетишмекмин. Анткени ал убакта деген айлыгым жетиштүү. Анан концертте барган концертибиз аябай мындай өтө жогорку эмеде өтчү да. Бир эмес 2ден эме сеанс койсубуз. Эме 12де чыгарып, кайра экинчисе келчү. Анан ошол түшкөн акчалардын баары мамлекетке кетчү да. Бизге атайынанда мындай разовый ставка деп койчу, бир 5 сом төлөп берчү бир концертке. 5 рубль төлөп берчү да. Анан мен мындай өкүнбөйм деле болгону, мен мамлекеттин бюджетине ал убакта мен жакшы салым кошком да. Миллион деген акча салым коштум деп айта алам да. Себеби филармонияда концерт ал өзүнчө. Анан кыдырган концерт ал убакта жанагы плановый деп койчу. Ошо план берип койчу да, ошону толтуруш керек болчу да. Ал убакта договор менен эле. Кээ бир жерде мына ошто кыдырабыз. Ошол жумасына эле эмне деген акчаларды банктарга которчубуз. Анан ал убакта мындай үй алуу, машина алуу деген ойдо да жок болчу. Түшүнүк да жок болсо керек деп ойлойм. Агай, анан өкмөт сиздин эмгегиңизди кече жакында эле баалап сизге эмгек сиңирген артист деген наам берди окшойт, Эми 2020 берди. Рахмат. Эми ошону элиме рахмат. Баягы ден соолук менен ошондо кыйналып турган убакта ошо эл аябай колдоп, аябай жакшы тилектерин айтып, баталарын берип, анан ошого элдин колдоосу аябай күч болду да. Сизге мындай ыза болгон жоксузбу агай? Ошондо буга чейин эле сиз оорубай, төшөктө жатпай эле жүргөндө эле эмгегиңизди баалап берсе эмне болот эле? Кыргыздар ар дайым ушундай депчи. Эми ага ызаланганда эмне? Илгери жанагы ошол устатым экөөбүздүн айтышыбыз бар болчу. Ошондо айтат да, баягы эме тампайган бала кезиңде таластан алып келделим, тагырдап кооз айткын деп тарбия таалим берделим дейт. Анан бул бааланбай алган наамдын балам барксыздык жагы бар дейт. 2-3 ооз ырдап койгондун азыр эмгек сиңген наамы бар. А сен болсоң элиңе болдуң таанымал дейт. Элиң менен бир жүрсөң балам бул атак наам табылар деп айткан жери бар да. Анан наамды ошол бааланбай алган наамды деле көрүп атпайлыбы?
угуп атпайлы. Ошентип бааланбай алганда андан көрөк албай деле койгон жакшы го дейм. Анан берде мен элдин ошол убакта элдин жана жасап аткан ой пикирлерин угуп отурам да. Ошого эле канагат болдум мен. Себеби биз эл артисин илгери эле берип койгонбуз деген сөз, элдин каалоо тилеги баягы мени аябай шык берип, дем берип турду да. Агай анда ооруп бир аз төшөктө жатып калганда ырдабай калыптырсыз. Комузумду колго албай, анан багы элдер ушинтип жазган үчүн өзүм мындай кубанып, шаттанып, анан кайра комузумду колго алып ырдадым деп бир маегиңизди айтыптырсыз да. Ден соолугуңузга байланыштуу эле бир аз убакытка комузда ойнотпой калдыңызбы же Эме эмне болду? Жок, эми ар кандай ой келет адам болгондон кийин ар кандай ойлоносуң. Мисалы улам эле операция созулуп атты да, дагы 3 айдан кийин, дагы 3 айдан кийин. Анан мен ошо кайра таласка кетип атканда ойлондум да. Булар бир нерсе жашырып атат окшойт деген да ой кетти. Анан адам өзүн тыштап коюш оңой эле экен да. Ошондой учурга кептелдиңиз багы? Ошондой ой кетти да. Булар бир нерсе жашырып атат. Эми ошентип эле отуруп каламбы деген ой да келди да. Анан жок, ошол жанагы элдин ошо айтып атпайбы, элдин аябай дем берип турганы мен аябай кайрат берди да, аябайчы. Анан ошол үчүн мен буга көп өзүмдү чөгөргөн деле жокмун да. Аябай ыры менен ырда жазышып атты, келип алып үйгө чейин келишет, жакшы дем берип аттым, мындай болуш керек. Бунун баары убактылуу нерсе, жакшы нерселерди айтышып атты да. Анан ошонун деми аябай элдин деми күч берди да. Жаткан учуруңузда баягы дос ким, душман ким экени эргелип калды деп айтыптырсыз агай. Эми ал ошондой болот экен негизи. Ошондой болот экен. Может бир кайрылышат, эки кайрылат, андан кийин негизи эле ошондой болот окшойт бул жашоодо. Андан көрөк ошентип эл менен аралашып, ошентип Кудай колдоп турса, буюрса айла алдыда көп жакшы нерселер бар. Агай анда ырга кезек берели. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Азыр Селкиге деген ушул өткөндө баягы Байдыл атабыздын эмесин 90 жылдыгына деп баягы эстафета уюштурушуп атты. Ошондо эң биринчи ошол ыр менен мен эме жооп кылдым эле да. Эки зал карынары деп. Обон болсо Ашыралы Айталиевдики, сөзүн болсо ошо Байдыл асарына коюп жазган экен. Adaptın ekin az kılу Aygan ten seni jaz sulu Araket kılıp jürümün ay bolonun kaçana baktım Ay okşop süykümü karaşım Ağay dep kede kalasın Ay çürek bolup duralı bal İçime çoktu da sanasın Yıldızgan okşop karaşım Jigit tepkede kalasın Yılmaya kara boşluğunu bal Yüreke çoktu da sanasın Yakın debe geri sanasam Ya selki biraz ayasam Yaşlıktın jangan otuna men
жалбыртап күйіп баратам, ойыңдың онсан бурдурбай, ойыңдың айтчы кыйылбай, өзүмдүк болсоң арманнан, өзүмдүн жазган айырымдай, өзүмдүк болсоң арманнан, өзүмдүн жазган айырымдай. Чоң рахмат агай. Ушул селкиге деп келген ырыңыздын артынан үй бүлөңүз тууралуу сурагым келип атат агай. Уулуңуз тууралуу. Уулуңуз дагы деле чет өлкөдө болсо керек. Ооба, уулум чет өлкөдө. Бирок баягы чет жакта жүрсө дагы ошо комузун таштабайт. Негизи комузду жакшы чертет. Чоң күүлөрдү, кара күүлөрдү жакшы чертет. Эми жалаң эле комуз эмес, ал башка улуттун дагы аспаптарын жакшы ойнойт да. Анан эми баягы окуусуна байланыштуу жүрүп атат. Анан келсе, Ал жакта кайсыл кесип? Бул өзү эл аралык мамилелер боюнча ошону бүткөн да. Ошол кесиби менен жүрөт. Сиздин ошол ооруп төшөктө жатып калганыңыз уулуңузга деле катуу тийсе керек. Келе алдыбы ал жактан агай? Келе алган жок. Анын келиши кыйыныраак экен. Эми келсе болот, анан кайра чыгышы кыйын болсо керек го. Анан эми ал ар бирине эле катуу тиет болуш керек. Эми ошонун чакыргысын элдин жүрөгүнө тийип аткандай. Мен мындай нерсени сурагым келгенде агай, сиздердин азыркы жаш ырчылардан, азыркылардан мындай байкалбайт, бирок ошол учурда актер болобу, же ырчы болобу мындай көрө албастык бири-бирин бирөө аты чыгып келатса, бири-бирин көрө албаган учурлар болду беле сиздердин учуруңуздарда? Ошол учурда көбүрөөк күчөсө керек дейм да ушул нерсе агай. Жок, бул өзү негизи көрө албастык деген өзү кыргыздын илгертен келаткан канымда бар да, манас атабыздан деле жана айтылып атпайбы. Бул ушу илгертен канда бар. Ал баардык жерде бар болуш керек да. Кээ бир жерде айтышып атпайбы, теги ырчылар, артисттер силердин араңар мындай дегендей деп. Ал анда эле ошол айтып аткан кишинин өзүндө деле сөзсүз бар да. Анан мен баягы жаңы келгенде жаш бала болуп көп маан бербесем керек. Бирок андай болот экен. Баягы байкатпаса дагы кийин билинет экен да. Кыңыр иш 40 жылда дегендейчи. Анан бул Кыргызда калбайт го дейм. Калбайт болуш керек деп ойлойм. Сиз 16-17 жашыңызда баягы атыңыз таш жарып турган убак экен, анан ошол мындай толкун кармалып калган жок да, андан ары башка ырчылар чыкты дегендей агай. Анан бир аз атыңыз мындай басандап калганда көңүлүңүз чөгүп, ырчы чыгармачыл адамдын жүрөгү назик келет го негизи эле. Ошондой учурларыңыз болдубу? Эми ал учурда кайсы десем, мисалы баягы мен ал убакта союз болуп, ал убакта такыр башкача болчу да. Анан жанагынтип бизде 90-жылдары маданият, адабият деген аябай эле төмөн түшүп кеткен да. Аябай төмөн түштү. Жалаң эле мага эле эмес, бул ошол адабиятка, маданиятка аябай чоң сокку болду да. Мен ошо филармонияда ошол жылдары концерт бергенде байкайм да. Ошо филармонияда концерт берип, бир армандуу ырды ушундай кайгырып атсаң, ошо эдайт деп сүрөп отурушат да. Анан ошондо бул спорт ордосу болсо такыр эле каралбай, ушундай бир башкача абал болуп түзүлүп калган да. Ошол убакта чынында эле кыйынчылык болду. Наңга тыйын жок болуп калган убак болду. Ушу 92, 93-төр элдин баарына эле кыйынчылык болуп атты да. Анан эми азыр Кудайга шүгүр маданиятка көңүл бурулуп атат, акындарыбыз өсүп атат. Кудайга шүгүр бул жагы жакшы болсун. Ооба, чындыгында театрга дагы акыркы учурда эл батпай, аншлаг менен өтүп атат. Спектакльдар, айтыштарда дагы эл толуу, мындай комуздун коштоосунда өткөн концерттерде дагы эл аябай жакшы барып атышат да. Кайра ушул нерсе жанданып келе жаткан. Жанданганы жакшы. Баягы жаңы жылда эле бир жаңы жылдык концерттер болсо эле каалоо тилек сурап калат эмеспи? Ошо жылда эле мен тиленип берчүмүн. Ушу кийинки келаткан жыл ошол улуттук маданияттын өнүккөн жылы болсо экен депчи. Ансагандай
Япондордун айтканы бар экен, бул улуттук маданият өнүкмөйүнчө экономика өнүгүшү мүмкүн эмес деген. Ансыканда биз улуттук маданиятыбызды жакшы колдоо болсо, ошону биздин Кыргызстанда ошол улуттук маданиятыбыз дүйнөгө таанытат деген оюм бар да. Анда агай, ушундай жакшы ниет менен маегибизди жыйынтыктайлы. Маек соңунда сизден да бир жакшы чыгарма болсун, аны эл журтка кайрылууңуз болсо айтсаңыз болот агай. Эми эл журтка кайрылганым эле буюрса 4-декабрда келиңиздер, жандуу үйүн деп азыр ушундай аябай жакшы сөз болуп атат. Ансаганда бул концертте дагы бир мурунку концерттерге салыштырмалуу аны айта кетиш керек. Бул жерде мен баягы лирика кечеси деп мурда ушундай концерттер өтчүсүлө, ансаганда бул жерде ошо мындай лирикалык, жанагындай классикага айланган лирикалык ырларга көбүрөөк басым жасалат да. Ошон үчүн баарыңыздарды 4-декабрда улуттук филармониядан күтөм. Sen degende ottoy janabım, maga süküm tanış karanım, Karagattay senin jodur gözündü. Ulan mele kelet karağım, sen degende Şamday kүйөмүн, sen degende туйлай жүрөгүм, kalkıp uçan asmandağı kuş bolsun, sen de bizden sütünü. Sen degende çankap çarıgan, sen dep tatam süyü damınan, sen degende kuştay talpınırım, Жақшы көрім сені барынан. Кеде күліп жарқ деп қабағым, наристеде жайнай жамалым, birge жүрсем дайым көңіл шаты. Aman bolçu suygan adamım, birge жүрсем дайым көңіл шаты. Aman bolçu suygan adamım.